Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Бүгінгі сот отырымы эмне үчүн кечиктирилди? Сот отырымы 1 октябрга калды. Бүгүн буга чейин топтолгон далил, документтер, тийиштүү кагазддар өткөзүлдү. Мындайча айтканда, Гүлзат Алиеванын ба түндүк түштүк кылып бөлгөнү, сарттар, аркалыктар деп элди бөлгөнү, анан пайгамбарыбызга Альфонс, педофил деген сыяктуу аттар менен атаган, хижапчандарды сойку деп атат, хижап кийген, хижап деген эмал орамал да, орамал, кийим да, кийим деп койсок болот. Ошону кийгендер булар сойкулар деп атат. Ошолор жөнүндө анан кийин президент Садыр Жапаров тууралуудагы миңдеген сарт молдолорго сөктүргөн Манаста деди да. Ал миңдеген сарт молдо эмес, бир дагы молдого сөктүрө элек да, мисалы, аны баарыбыздан эле билебиз. Ал жанакы бияка келген тигилер Алиева баштап өздөрү деле билет, ал сөкпөшүн, сөктүрүш мүмкүн эместигин. Себеби дегенде Манас өзү намаз окуп, даарат алып намаз окуган баатыр болгон. Бул Манастын канондук классикалык варианттарында бар, баарында тең ошол баарыбыздан кичинебизден бирөө. Ал эмес тиги СССР коммунисттик, атеисттик СССРдин учурунда дагы басылып чыккан ошол китептер. Ошол жөн намаз окуп даарат алып аткан эпизоддор бар да, фрагменттер. Анан эми муну ошону сөктүргөн Манасты президент сөктүргөн, ташыйып сөктүргөн деген жалган жалыялар да жаап атат да. Кыскасы эң коркунучтуу нерсе бул элдин коопсуздугун бузуп, дин аралык касташууну, трайбалисттик касташууну түндүк түштүккө бөлүп, регионалдык бөлүүгө алып келип туруп, тынч жаткан элибизди диний араздашууга, трайбализмге бөлүп жарып атат да. Бул өтө коркунучтуу да, бул идеологиялык диверсия да бул нерсе. Ошон үчүн биз ошол 313-статья менен жоопко тартуусун талап кылып, биз чогулуп келдик коомчулук. Бул жолу азыраак келип калды, себеби азыраак эле кишилер укканда кабар кылган эмеспиз, мындай өзүбүз эле баралык деп. Ушундай болду да, эми сот улантылат да, эми канчага улантылат, ал сот объективдүү караса, сөзсүз жоопко тартат. Ал эмес бул кечирим да сурабай атат да, себеби дегенде бул кечирим сурасаң да болот деп жарыялаганбыз. Ал бул кечирим да сурабай атат да, себеби кечирим сураса жоопкерчиликтен мүмкүн кутулмак да, мүмкүн дагы кечирим сурап ийсе азыр болтур каталыктар кеттир, күнөөмдү мойнума алам десе, антпей да катат да. Рахмат. Бүгүнкү Гүлзат Алиеванын сотуна келүүбүздүн максатыңыз эмне? Мен бул Гүлзат Алиеванын Кыргызстанда бөлүп чыгаруу кандайдыр бир жана мамлекет тыюу салган экстремисттик маанайлары көрүнгөндүктөн бул экстремисттик маанайлар толко динде эле эмес, ошого окшогон бөлүп чыгаруулар, улутчулдук, кандай десем да, регион аралык булардын бардыгын өзү жазалаш керек эле, бирок диний жакка эле жаза берип, мындайларга тийбей аткандыгы. Мен дагы сотту күтөбүз, эми бирине калыптыр бүгүн. Сотто кандай чечим чыгат, ошого жараша дагы көрөбүз. Assalamu alaikum. Алейкум. Сизди коопчулукта, Facebook'ta активист деп билебиз. Бүгүнкү сот жараяны Гүлзат Алиеванын кылган, мусулмандарды акырат кылгандыгы үчүн сиздин ой пикириңиз кандай? Жакшы, рахмат чоң. Ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетсем, ошол Гүлзат Алиева аттуу жаран Кыргыз Республикасынын 313-чү беренеси менен азырынча сот отурумдары жүрүп атат экен. Мага да onu өзүк булактар билдирди. 313-чү берене менен буга чейин канча деген мусулмандарды, биздин 85%, 90%га жакын биздин өлкөбүз мусулмандар эмес, ислам динин карманып келишет. Ошолордун бүт баар жогу өмүр бою эркинен ажыратылып, 10 жылдан ары кылмыш жоопкерчилигине тартылган мыйзам чегинде. Азыр акыркы мисалы мына 6 айдын ичинде бул дал ушул 313-чү берене менен кээбирлер үй камагына чыгып, жазуу кодекси менен кээбирлер ошондой болот. Менин бул жака келгениmin себеби ошол 313-чү берене айрыкча ошол Гүлзат Алиева дейбизби, ким дейбиз, ошол мусулмандарга каршы биздин ата бабаларыбыз туура деп тандаган динибизге каршы чыгып келген дагы жактоочулар айтты, фактылары бар деп. Буга эмнеге сот үйүнөн барып, үйүнөн келет? Бул оор жаза, түндүк түштүктү, дин аралыкты буну тергөө убакка камап туруп ошол жактан тартыш керек эле. Бул кандайдыр? Бул адилеттик
адилетсиздик сот бул элдик бийликке ишенимди кетирет деген бул сот менен келишим болду дегенде азыр күмөндүү ойлор жаралууда менде. Бүгүн азыр ушул бойдон арест болот деген ниетим бар эле. Тилекке каршы кандайдыр бир сот отуруму 1-октябрга калыптыр. 1-октябрь күнү дал ушул 1-май районунун сотуна келип өзүбүздүн талаптарыбызды айтабыз. Жана мен өзүмдүн аудиториямдын дагы ушул учурдан пайдаланып айтып кетем. Дагы бир жолу баса белгилеп айтып кетсем, буга чейин 313-берене улут аралык ыз үчүн козгогон, диний башаламандыкты козгогон беренелер менен мусулмандар кылмыш жоопкерчилигине тартып келишкен. Биздин ушул эле соттор, ушул эле сот отуруму, ушул эле судьялар. Эмнеге ушул каяктагы бир ислам динин кармалган бир биздин жаранга деп айтайын, үй камагына чыгарып ошондой болгону мага бир мындай түшүнүксүз болду. Ошол үчүн рахмат. Assalamu alaikum Акинова. Бүгүнкү сот процессинде сиздин ой пикириңиз кандай болуп атат? Бүгүн сот процесси Гүлзат Алиева боюнча бүгүн башталды. Бүгүн башталып электе эле чабыш аракети жасашты. Эки тарап себеп дегенде биз жактын тараптарын келгендерин баарын тең эчте турушкан киришпей, Гүлзат болсо бир 25-30 кишини кошо эчте келиптир. Алар биз адвокат катары адвокаттарды өзүнүн кишилерине талата баштады бизди. Анан силердей манасты тепселедиңер, силер деген Гүлзатка болушпайсыңар, силер деген президенттин сөз сүйлөйсүңөр, президент деген элдин баарын тоңкойтуп атат деп ошондой президентке дагы сөз тийгизип атат. Бул жерде мен кызыкта түшүнүгүм жок да, эмне үчүн ГКМ менен прокуратура баш прокурор иштебейт, эмне үчүн коомчулук иштеп атат да Гүлзат менен кармашып. Ал элди эки бөлүп атат, элди. Түндүк түштүк кылып бөлүп атат. Президентке аларды тийгизип атат. О киши албаган сөздүн баарын айтып. А биздин баш прокурор унчукпай тынчсыз гана отурат. Мен сүйлөсүн. 313 беренени коюп алышты өздөрү. Мен койгон жокмун аны. 313 берене менен 10 жылдан 17 жылга 1700 мусулман мыйзам соттолуп кетишкен. А бул жерде ачыктан ачык айтып атат. Бул соттолбойлук, үй камагында басып жүрөт, каалаганын сөгөт, каалаганын тилдейт, турган кишилердин баары тең асылат. Аш жерден ушул бир топ милициялар болгондо алар кол салганга дайыр болуп калышыптыр. Алар фанат болуп. Бул эмне үчүн биздин бийлик ушуну көзөмөлгө албаганы мен өтө таң калам. Бир эле сөз сүйлөгөн үчүн, бир эле кагаз тапкан үчүн эл бар камап атат. А бул болсо, Гүлзат Алиева болсо 1 жылдан бери тең боктоп кыргыз элин шабап, эки бөлүп, бирин мушташка алып келип атат. Мен дейт кандидатым деп койлу. Өзүнүн оюн элге таң улап атат да. Мен ошондой эле өтө таң калдым. Эмкиде соттон бир суранабыз. Гүлзатты мынча эмне эркелетип атасыңар деп. Азыр баш прокурорго дагы кат жасабыз. Мынча эмне эркелетип, силер тараптан эмне президенттин биздин кыргыздын укугун коргобойлу, президенттин укугун коргобойсуңар деп айтайын. Ошонтип айтайын деп атам ага. Ошол айтарым ушул. Анан негизи Гүлзат Алиева деген өзү кишине билимдүү, илимдүү болгону менен кишине фанатысы бар экен. Аны биз сыйлап аткандан кийин ал дагы мусулмандарды сыйлаш керек да. Мусулман 92-95% мусулман болгондон ошолордун ой пикирин сыйлаш керек. Анан баарын эле тоңкойтуп койду. Анан биздин пайгамбарды педофил, Альфонс, анан боосуна келген баарын сүйлөп атат. Пайгамбардын биринчи өмүр байын окуп алып сүйлөсө болмок. Ал деген никени 13 жашында кыйса, 18-ге чыкканда алган аны. Ал тарыхты билбей туруп эле оосуна келгенде эле сүйлөп, оосуна келген баарын эле оттоп атат. Ошону оттотуп атат да. Бул бизде эки стандарт болуп атат да. Эгер Гүлзат Алиева жолукчан болуп калганда, алып барып ошол күнү камамак. Бизде камаган да андайларды. 8 бар, 9 бар, 10 баласы, 11 баласы менен кабап атышкан. Бизде мыйзам бар 113 менен. Бул болсо баласы да жок, күйөөсү да жок. Көчөдө жүрүп эле оюна келген баарын сүйлөп атканда камалбай жүрөт. Ошо таң калып атам. Ошондой. Аузубиллахиминашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Бардык мактоолор Алла Таалага болсун.
bizi bolsa жакшы иштерге, сооп иштерге себепчи кылсын. Бүгүн 1 май сотунда теңирчилердин ана башынын бири Гүлзат Алиеванын үстүнө сот болуш керек эле. Бирок бул жерде сот 1 октябрга жылыптыр. А бир нерсени жакшылыгын издешибиз керек. 1 октябрга жылса, анда биз мынандай жакшы дайданышыбыз керек. Элдин бардыгына түшүндүрүшүбүз керек. Теңирчилер ким? Эмне үчүн булар мурда жок эле эми пайда болуп калды деп. Мына кыргыздардын тарыхын карап көрсөк, мына ата бабаларыбыз кечээ тарыхын карап көрөлү. 19-кылым, 18-кылым, 17-кылым теңирчилер жөнүндө сөз жок эле. Анткени бардыгы мусулман эле. Алхамдулилля, баары мусулман эле. Теңирчилер анда баш көтөрө албайт эле. Биз көз карандысыз болгондон баштап бизге кандай гана секталарды, бузукуларды жөнөтүш баштабады. Бирок караса, Европалык христиан секталар келгенде алардын түсү биздикине окшобойт, тили биздикине окшобойт, дини биздикине окшобойт, фамилиялары биздикине окшобойт. Бул номер өтпөйт экен, башкача жол менен кетебиз деп, жана бизге канча христиан секта келди, баары натыйжасыз болду. Анткени кыргыздар кенен катмары колдобой койду. Анан кийин булар ойлоп калышты, токто. Кыргыздардын өзүнө өңү түсү окшоштор бар экен, аты жөнү окшоштор экен. Ошол кыргыздар болушу мүмкүн, булар мүмкүн калмактыр, ким билет. Но кыргыздар болушу мүмкүн, бир түсү окшош экен, тили окшош экен, фамилиялары окшош экен деп туруп, буларды атайын проект менен биздин арабызга салды. Ошондон көп эле айтып атат, булар манас көтөрүп атат, булар чыныгы кыргыздар экен, анда мындай жок. Чыныгы кыргыздар болсо булар мусулман болот эле. Анткени ушул Совет дооруга чейин баардыгы мусулманбыз деп келген кыргыздар. Анан кийин Совет доорунда булар жок эле. Мына эми көз карандысыз болуп чек ара ачык болгондо чет өлкөлүк проекттер иштеп, бүгүнкү теңирчи деген проекттер бизге келип атат. Ушулар аркылуу кыргыздарды бөлөбүз, ислам динин алсыз кылабыз, Кыргызстанды жок кылабыз деп. Ошончо ишенбегиле теңирчилерге. Булардын баардыгы чет өлкөнүн агенттери. Мен чакырып кетет элем, кийинки 1 октябрда сотко кире албасаңар да, кымбаттуу бир тууган момун мусулмандар, эч болбосо дуа кылып тургула. Биз баргандар ушу силердин күчүңөрдү, дуаңарды сезип, сотто сүйлөп, Кудай буйруса талап кылып, ушундай теңирчилерди каматып, элди экиге бөлгөн, түштүк түндүккө, элди мусулман теңирчиге бөлгөндөрдү, жана жок проектти теңирчилер алып чыккан үчүн Кыргызстанды жок кылып ыдыратабыз дегендердин сазайын берип, кылмыш жаза кодекси менен мыйзам негизинде буларды биз түрмөгө отургузайлы. Коомду тазалашыбыз керек. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.